Экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Өмүрбек Бабанов жана Сапар Исаковдун өмүрүнө кол салуу болгонун Фарид Ниязов билдирди. Кечээ 9 октябрь күнү Ала Тоо аянтында Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана Сапар Исаковдун өмүрүнө кол салуу болду. Алардын унаасы тарапка белгисиз адамдар тарабынан ок атылды. Бир күн мурда бизге Атамбаевга атайын кызмат тарабынан кол салууга даярданып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Тынчтык митинг учурунда эски аянт тараптан өздөрүн Садыр Жапаровдун тарапташтары деп атаган агрессивдүү адамдары тобу келип, таш жана бөтөлкөлөрдү ыргытып башташты. Массалык башаламандыкты болтурбоо үчүн тынчтык митингдин катышуучулары тарап кетишти. Бирок эски аянт тараптан келген топ унааларды талкалап ок чыгарышты. Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана Сапар Исаковго ок атылды. Алмазбек Атамбаев отурган унаа жана бир нече унаадан октун издерин көрүүгө болот деп жазылат билдирүүдө. Элдик кабар бөлүмүнө окурман Элвира Суробалдиеванын белгисиз адамдар аянтта жүргөн жеринен сүйрөп кеткенин кабарлады. Айтымында ал аянттагы окуяны түз эфирге тартып жүргөн. Бир убакта эле аны эки эркек киши келип сүйрөп кеткен. Азыркы тапта Элвира Суробалдиева менен байланышуу мүмкүн болбой жаткандыктан бул маалымат тастыктала элек. Буга чейин Ата Мекен партиясынан депутаттыкка талапкер Тилек Токтогазиевге ок тийип, аны ооруканага алып бара жаткан видео тараган. Шаардык криминалдык милиция кызматы тарабынан 264-бирени массалык башаламандык боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Ала Тоо аянтындагы кебедеси азиялык болгон белгисиз адамды издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Агалай издеп жаткан белгисиз эркек киши ок атуучу куралдан от чыгарганы маалымдалат. Урматтуу жарандар, социалдык тармактарга жана ЖМКларга жарыяланган видеодогу адамдын жүргөн жери маалым болсо, милиция кызматкерлерине билдирип, күнү-түнү байланышта болгон 102 номуруна чалып коюңуздарды суранабыз деп жазылат маалыматта. Дүйнөдөгү статистикага ылайык, бүгүн 10 октябрга карата коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 36 миллион 796 миң 47 болду. Анын ичинен 25 миллион 577 миң 703 бейтап айыгып чыкты. Тилекке каршы 1 миллион 67 миң 60 адам каза болду. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ турат. Бул өлкөдө жалпы 7 миллион 662 миң 798 адамдан коронавирус аныкталды. 212 миң 651 адам каза болсо, 3 миллион 89 миң 39 бейтап айыгып чыкты. Экинчи орунда Индия өлкөсү турат. Бул өлкөдө коронавирус инфекциясы 6 миллион 906 миң 151 адамдан аныкталды. 105 миң 526 адам каза болсо, 5 миллион 906 миң 69 бейтап айыкты. Ал эми Бразилия өлкөсүндө 3-чү орунда аталган өлкөдө 5 миллион 55 миң 808 адам вируска кабылган. 148 миң 957 бейтап көз жумса, 4 миллион 502 миң 854 бейтап оорудан сакайды. Жогорудагы маалымат АКШда Джон Хопкинс атындагы университеттин сайтынан алынды. Аталган булак саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм коронавирус катталган өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрликтери берген маалыматка таянып, сутка ичинде бир канча ирет жаңылоо менен вирустун тарашы боюнча статистиканы көзөмөл кылып жатат. Ошондо азаттыктагы алтын кенден бөлүнгөн акчадан жеп калганда турабы? Садыр Жапаровду каралагыла деп азаттыкка болушунча оозуна тыккылап, артына мурдуна чейин тыккан болуш керек анда. Эгер Садыр Жапаров президенттикке келбей турган болсо, жана бул бийликке отурбай турган болсо, бизге өтө кыйын болуп калат да. Өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан ушул видеону болушунча таратып, колдон келишинче бардык каналдарга чыгарып, элге жайылтыш керек да. Элге мисалы акчага зар болуп аткан карапайым элдер бар да. Ушундай барып туруп мисалы 50 миң акчаны Садыр Жапаровду каралап бер деп туруп 50 миң акчаны берсе, ал кылат да. Анткени ал адам ошол акчага зар болуп аткан да. Ошондойлорго бул мурдуна көтүнө арт жагына тыгып, Садыр Жапаровду жамандатып өлүп атат да. Могу сайттагылар дагы анан могул жерде видеодо көрүнүп турат го. Акча алып аткандарчы. Булар деле уялбай алып атат да. Ушул убакытка чейин Садыр Жапаров абакта эмнеге жатты? Ушул кум төркөндө
түгін көбіліп биздин чоңдорубуздун артына ачып, ошондуктан биздин чоңдорубуз Садыр Жапаровду абакка тыкты да. Мындайча айткандачы. Азыр кыргыз элибиз ошондо дагы түшүнбөй атат да. Ошондо дагы түшүнбөй атат. Ушул видеону кеңири таратыш керек достор, кегиле. Баарыбызчы Садыр Жапаровду эптеп болсо да ушу бийликке отургузуп, Кудай кааласа. Кыргызстан Садыр Жапаров если бийликке отура турган болсо, 2 жылда, 1 жылда результат кылат да. Ишене бергиле бугачы. Мен Адыхан Мадмаровго мен 100% каршымын да. Анткени нарындагы Каркыра жайлоосуна 100 гектар жайлоого кол койгон булчу убагында. Карышкырчы. Анан кийин могу тажиктерге биздин жерлер, Кыргызстан жерлери өтүп кетти, анча-мынча жерлер, өтө көп жерлерчи. Ага дагы бул кол койгон да. Анан бул Адыхан Мадмаровду кантип президент болсун дегендер чыгып атыптыр да. Кантип болот ошол президент? Кыргызстанды сатып жок кылат да бул Адыхан Мадмаровчу. Анан кантип ушул президент болот ушу эски карышкыр? Бул айта берет, сөзүнөн кайта берет. Кылса депутат болбой, президент болбой деле кылса болот мисалычы. Обязательно ошо же болбосо бир креслону отуруп кылыш керекпи? Жеш керекпи? Билбейм, Адыхан Мадмаровго мен 100% каршымын да. Негизичи Адыхан Мадмаровду да колдогондор жаман көп экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кыргыз элим. Мен Россиядан кайрылып отурам. Кече күнү саат кечинде 6-да 8 октябрь күнү 2020 жылы стройкада 6 этаждан балдар кулап түшүп, экөө каза болду. 4-төө аман калды. Дагы экөө больницада жатат тяжелый. Каза болгондордун бирөөсү кыргыз, Кыргызстан жараны, бирөөсү өзбек, Өзбекстан жараны туугандарыбыз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бардыгыбыз Аллах Тааланын астындабыз, бардыгыбыз ошого кайрылабыз. Мен ошол аман калган 4 адамга бардым. Барып, акыбал аябай оор. Шок болуп калыптыр да, шок болуп. Бетон куюлуп кетиптир. Бетон куюшуптур 6-этаждын крышасынчы, получается 7-этажга чыгып атыптыр да уже. Бетон коюп атканда каркас кармай албай, ошо агып кеткен да. 4төө кармалып калыптыр, жана 4төө тең кыргыздар. Жап-жаш балдар. Говуду алып барып объяснение алып атат. Титирип атат, бирөөсү илип атат, бирөөсү кузуп атат, бирөөсү сүйлөй албайт. Бирөөсүнүн көзүнө бетон кирип кетиптир. Анысы ыйлап аябай стресс болуп калыптыр да. Анан барып эмне дерин билбейм. Эми Кудай сактады деп атам, Кудай сактады. Анан таң калган айттым эми Кыргызстан оңолот. Кыргызстан мындай бир оңолот. Ама Садыр Жапаров келди. Оңолот десем, үчөө тең башын көтөрүп ии дейт. 4-үнчүсү улуу байке экен. Алла макул үчөө тең ии дейт, Жасканды билбейт. Окуганды билбеген жап-жаш балдар. Россияда иштеп жүрүшөт да. Стройкада. Жас. С моих слов написано верно деп жас десем жаза албайт. Ошол Россияда стройкада иштеп жүргөн баланын үмүтү бар. Крышада бетон коюп аткан баланын үмүтү бар. Үмүт бар биздечи. Садыр байке, мен сизге кайрылам. Алып кеткиле, бизди сүйрөп кеткиле. Башчы керек бизге. Эл кыйналды. Жап-жаш балдар, биякта стройкада жап-жаш кыздар магазинде иштеп жүрүшөт. Мен тажаган жокмун. Мен намыстанып атам. Боорум ооруп ошол балдарга. Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргыздарды сүйөм мен. Мен мекенimди сүйөм.